Европанын чыгыш чегинде согуш башталганына 1 жыл болду. Украина аскерлери чатакты ырбатты деп Орусияны айыптап келишет. Аймактын эли бөлүнүүгө учурады. Бул согуш орус аскерлери биздин өлкөдөн кеткенде токтойт. Менин Донецкте душмандарым жок, көп досторум бар. Алардын айрымдары жаңы эле мага ок атышты. Эми мен жооп кайтарууга аргасызмын. Айларга созулган бомбалоодон улам сансыз үй бүлөлөр жер которушту. Кете албай калгандар үчүн согуш чегинде жашоо оңой эмес. Иван 76 жашта. Бул согуш аны пенсиясынан, жубайынан жана кайнэжесинен ажыратты. Эми ал жалгыз жашайт, тамак аш тартыш. Бомбежка. Тынымсыз бомбалоолор болгонун айткан Ивандын аялы жүрөгү кармап көз жумган. Кайнэжеси снарядтан каза тапкан. Ну да, как заброшен. Биз кароосуз калдык. Көзөмөл бекеттеринен улам эч жака кете албайбыз, дейт ал. То же самое, никуда не пускает, никуда. Аймакта соңку 3 айда олуттуу жылыш болгон жок. Бул кармаш туңгуюкка кептелди. Бир тарапта Украина экономикасы алсырап акча тартыш болуп жаткан маалда чабуулга өтөбүз, дейт. Анча алыс эмес жердеги орусиячыл козголгунчулар болсо, катуураак аракетке өтсө, кармашка Украинанын өнөктөштөрү аралашып кетиши мүмкүндүгүн билишет. Туңгуюк абал качан, канткенде аяктарын эч ким билбейт.